Нурсейит Бектемирович, ушул мыйзам долбоору кабыл алынса, мыйзам катары өзгөртүүлөр кабыл алынса, ошол кыз келиндери үчүн, аялдар үчүн аскердик кызмат өтөө мындай кеңейет алардын укугу дегенди түшүндүрөбү? Ошондой түшүндүрөт, ооба, мүмкүнчүлүк берилет. Эмнеге андай кадамдарга барып атасыздар? Буга чейин мына мисалы Айда Камчыбек мен айтып кеттим эле, мурдагы мыйзам боюнча медициналык кесиби бар гана айымдар, аялдар биздин аскердик кызматка чакырылып келгенге жол берилет да. Негизи мен колдойм, ушу укугу кеңейет, каалагандар барып аскердик кызматты, каалаган айымдар аскер кызматын өтөй алат. Ооба, биздин талапка туура келген, ошол алган кесиби биздин кызматка туура келгендер ден соолук шартынан өзүнүн ошол алган билимине туура келсе, ошол алынат жумушка, кызматка алынат. Негизи канча аскер кызмат айым бар өлкө боюнча? Негизи кызмат айымдын сизге азыр айта албайм, бирок кагаз түрүндө берейин. Проценттик болжолдуу түрдө дагы канча? Проценттик болжол түрдө бир 14-15% болушу керек. Дагы бир мындай сунуш пикирлер бар да, айрым чек ара конфликт болгондо же чек арада жайгашкан айылдарда дагы ушул айымдар биз аскер кызматын өтөйт элек, бир аз болсо дагы бир даярдыктан өтүп коюшубуз керек эле деп. Ушул жактан кандай иш чаралар, кандай планыңар бар? Чек ара кызматына биз жооп бербейт экенбиз, чек ара кызматынын өздөрүнүн жетекчилиги жооп берсе туура келет деп ойлойм. Жок, ушул силерге тиешелүү маселени айтып атам. Аскерди өтөө боюнча ушул биз мына гендердик саясат алкагында ушул сунуштарды киргизип атабыз. Укуктарын өздөрүнүн пайдаланууга кенен жол берип атабыз да. Жок, сиздер дагы план түзсөңүздөр болот да өзүңөр. Планды түзөбүз, планды. Чек ара кызматын айткан жокмун мен. Чек арада жайгашкан айылдарды айтып атам. Планды түзөбүз, өкмөттөрдө киргизебиз. Эске алып койсоңуздар. Менде дагы бир маселе бар да, азыр мына протоколдук тапшырма дагы берилет. Бул жанагы 703 бөлүк оштогу. Буга чейин дагы бир нече жолу көтөргөм. Алар Ички иштер министрлигинин курамына өтүп, анан үйгө кезекке турушкан. Ошол үйдөн кургалып атышат да, себеби дегенде эми силер үчүн 10 жыл кезекте турсаңар дагы Ички иштер министрлиги өзүнчө үй курганда ошодон аласыңар депчи. Бул боюнча дагы атайын жумушчу топ түзүлүп, ошол мыйзамдарды карап чыгып, биз сунуштар менен өзгөртчү жерин өзгөртүп, эң негизгиси ошол кезекте өмүр бою турган адамдар, аскер кызматкерлери ийимге өтсө деле алар аскер кызматкерлери бойдон калышат, статусу ошол бойдон. Ошол үйдү алыш керек да, аларчы үй курулуп бүтөйүн деп калды, азыр курулушу токтоп турат Ош шаарында. Бул маселеден кабардар болсоңуздар керек. Бул маселе боюнча кабардар бар. Айда Камчыбековна, бул боюнча мындай болуп атат да, биздин мына ички аскерлер Ички иштер министрлигинин курамына өтүп атат, уже өтүлүп бүттү, мына разделительный баланска да жакында кол коюлду. Ошондо өздүк курамдагы Ички иштер министрлигинин курамына кирип атат. Андан кийин биздин мына куралдуу күчтөрүнө биздин коргоо иштери боюнча комитеттин бюджети өзүнчө, Ички иштер министрлигинин бюджети өзүнчө. Ошонун негизинде ушундай сөздөр болуп атат, бирок өткөндө комитетте да сөз болгон. Ошол жерде очередьте турган, көп жылдан бери иштеген баары эске алынат. Пропорционалдуу түрдө бардык күч органдарга бөлүнөт. Буга чейин ички аскерлер улуттук гвардиянын курамына кирген. Ошол пропорционал негизинде бөлүнөт дагы. Мунун бардыгы ошол атайын жилищный комиссиянын курамы бар. Ошолордун баарын ар бир фактын карап чыгышат. Карап чыкканы менен силер эми ийимдин эсебинен үй аласыңар деген чечим чыкса, сиздер билесиздер, Ички иштер министрлигине үйлөр андай курулуп бүтүп калган. Дагы канча жылда курулуп бүтөт? Мисалы бизде мына жаңы маалыматтар бар, ошол Ош шаарында ХБК аянтында ошол жерде бир 240 батирлүү үй түшүп атыптыр биздин маалымат боюнча. Именно Ош шаарында да. Ал жактан да алышса болот деген ой кетип атат. Анда жакшы. Ушул боюнча дагы кагаз жүзүндө дагы жооп берип койсоңуздар анда. Жооп беребиз сөзсүз түрдө. Рахмат.